санариптик доор, энергетика, экология, курулуш жана транспорттогу инновациялар аттуу эл аралык илимий 2025 жылдын 23 майында Ош технологиялык университетинде санарип доору, энергетика, экология, курулуш жана транспорттогу инновациялар темасында эл аралык илимий практикалык конференция жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Бул маанилүү иш-чара Кыргызстандын өнүктүрүү мамлекеттик ишмери Исхак Разаковдун 115 жылдыгына, ошондой эле техника илимдеринин кандидаты профессор Абдыкапар Тешебаевдин 70 жылдык мааракесине арналды. Конференцияга Кыргызстан, Индия, Кытай, Өзбекстан, Германия, Туркия сыяктуу өлкөлөрдөн келген илимпоздор, адистер, профессорлор жана студенттер катышып, санариптештирүү, жасалма интеллект, туруктуу өнүгүү, экология жана башка актуалдуу темаларда баяндамалар жасалды. Иш-чараны Оштун ректору профессор Жамбулот Турсунбаев ачып, илим-билимдин интеграциясы, санариптик инновациялар жана эл аралык кызматташтыктын ролу тууралуу маанилүү ойлор менен бөлүштү. Өзгөчөлүгү бул эки белгилүү инсандарыбыздын элесине арналып атат. Алардын бири бул улуу инсаныбыз Кыргыз Республикасынын түптөлүшүнө, Кыргыз Республикасынын түзүлүшүнүн чыңдалышына өзүнүн бүт өмүрүн арнаган белгилүү мамлекеттик ишмер, белгилүү инсаныбыз, улуу инсаныбыз Исхак Разаковдун 115 жылдыгына арналып атат. Конференциянын алкагында пленардык отурум өткөрүлүп, анда ар кайсы өлкөдөн келген алдыңкы илимпоздор жана адистер өз баяндамаларын жасашты. Баяндамалар энергетика, экология, курулуш жана транспорт тармагындагы инновациялар, ошондой эле санариптик трансформация темаларына арналды. Пленардык бөлүктө баяндалган темалар боюнча терең илимий талкуулар жүрүп, катышуучулар тарабынан суроолор берилип, пикир алмашуулар болду. Конференция алкагында төмөнкү секцияларда илимий талкуулар жүрдү. Санариптешүү жана жасалма интеллект, инфраструктурадагы ролу, санарип доорундагы экономика жана билим берүү, жаратылыш жана техникалык илимдеги инновациялар, туруктуу өнүгүү үчүн энергетика жана экология жаатындагы жаңычылдыктар. Конференциянын соңунда мыкты баяндамаларга сертификаттар тапшырылып, илимий резолюция кабыл алынды.